Salamатсызбы замандар. Шундай учурашсак, арбаңыздар деген тегирчиби, нака кыргызмын дегендерге дагы жаккыдай, анан арабтарга дагы, арабташкандарга дагы ортого келген. Мен мугалим болгом. Саламатсызбы деген сөздү жакшы көрөм мен. Саламатсызбы замандаш. Бүгүн негизги теманын алдында дагы ар кайсысынан азаттан айткым келет. Айрыкча сапат жөнүндө айткым келет да. Мына мен шаарды аралап эртең менен дагы келаттым. Мына таңга жук кай жерге. Мынабу көчө дейли. Түндөсү баратсакмы Киев көчөсү ушунчалык талкаланып турат. Ушу аз эле жылдар болду эле жасалганыначы. Машина тимеле баягы адырда кетип бараткандай да. Машинанын жүрүшү. Орусча айтканда трясениядан. Киев көчөсү, борбордук көчөсү. Сапат, ушул сапат деп эле какшап келатабыз, сапат. Эми иштер жүрүп атат, дуулдап жүрүп атат, ушу сапатка жакшы көңүл бөлсө болот эле. Азыр деле азыркы көзөмөлдө начар экен да. Ал Киевти кой, ошол Токтогул Исанов, Тоголок молдонун ортосундагы бир шыгыратып ширеңкедей үйлөр турган экен, ошону аралап мен атайын бастым. Эми башы тийишет. Ал ортосунда канча бүткөндөн кандай машиналар жүрөт. Бул өнүккөн мамлекеттерде, сибилдүү мамлекеттерде биринчи жол, анан ажаткана курат өзү. Биринчи жолду катыра салат экен, анан ажаткана сурат. А биздики тескерисинче да. Үйдү курат, үй бүткүчө тиги жер эмне деген аны арасынан машина жүрө албайт ошол шагыраган тамдардын. Бир долбоор деген барбы бизде? Ошолор жер титирөө болуп, кокустук болсо, бири-бирин басып чыгуучудай ушунчалык тар. Эми Кудайга шүгүргө бизде жер. Курай басып жатат мына төмөн жактагы биздин четки жолго барсаң, объясной деп коет. Кур бир сапаттуу курсак болбойбу? Азыр эми ким көзөмөлдөйт муну? Мына азыркы Нурдан Орунтаев жакшы жигит ушул. Баягы мэрдин орун басары болуп туруп иштегенде дагы абдан чечкиндүү, мыкты азамат экен. Мен дайыма байкайм да буларды. Эми ал баланын да алы жетпей атат, эми каша болуп калгандай. Үйлөрдүн ортосу ушунчалык. Мына эле биздин 12-чи микрорайонго барсаң да ушундай үйлөрдү шыкап салган да. Бакиевден бери ушу бере бергенде жана үйлөрдүн ортосунчу шыкап салды, шыкап. Арасынан жүрүш кыйын, жүрүш кыйын болду. Салганга кубанып атабыз. Ал салгандардын жарымы фальшивка экен, мына качып жоголуп атат үй куруучуларың. Эми эң кызыгы, эң трагедиялуулугу жана четтен келген кредит гранттарды бүт ошол үй куруучулар алат экен. 90%. Ошол аферисттер көбү. Ошолорго берет экен да, бейбечаранын колуна, элдин колуна андай кредит грант тийбейт. Эл үчүн келип атат, мамлекет үчүн келип атат, кыргыз эл үчүн келип атат. Көрдүңбү? Мына ошону канча мына УКМК жетекчиси артынан сая түшүп ошону кыйын экен да, ушунчалык акыбал болуп калган. Бүт ушул коррупция. Тазалаш мүмкүн эмес дейт да, баш айланат. Лабиринт. Мына өткөндө өзүм барып өттүм ошол өткөн жолдо. Мына Манас проспектиси менен Айтматов проспектиси эми ошонун ортосундагы темир жол көпүрөсү. Анан өткөл, күнчүгүш жанында өткөл жол бар. Туннель. Эми жайында мен 2 жолу чыгып сүйлөдүм, ушул баягы Абдыкадыровдун убагында, мэрдин убагында, азыр Жумшалиев Айбекпи. Эми ушул жер түшүп атат. Жана кафелдери ыргып, үстүнөн суу агып атат. Муну азыр ушуну жасап атышат. Кудай тобо кылдым. Эмне деген бул эл, журт, мамлекет, көзөмөл, уралап эле алдыга кетип атабыз, тебелеп эле бири-бирибизди. Сапат нөл. Мына мен ушу мэр бир күнү көңүлү болупса, мен шаарды кыдырып чыгам да, көрсөтөм өзүмө. Орой айтканда көзгө сайып көрсөтөт элем да. Кой эле отурушат, Собянин деген Москванын ар бир көчөсүндө интервью берип атат күнүгө какшап. Биздин мэрди көрбөйсүң. Мурдагыда дагы ушундай болчу, азыркы булар контордон чыкпайт экен. Орой айткандай, Орой баягы сынган кылычтагы Төкөм айланайын, Төкө. Ошол кишинин жазгандай Төлөгөн Касымбек бар. Эр жигит деген, эл башкарам деген жигит аялдын жылуу койнунан, анан жылуу төшөктөн качыш керек да. Эл башкарам десе. Ошондой иш болот.
Анан ал магдырап диванда жатсаң, анан кечинде тойлордо же чай берген жерлерде жүрсөң эч качан иш болбойт. Эл башкарам деген киши, мамлекет башкарам, бир мекеме башкарам деген киши катыш керек. Анда ишеним, элдин ишеними, президенттин ишеними эмне болот? Мына Сапат Асанбайдын мына Каптал жагындагы газондор талкалап атат. Баягы өнөстөм билейген экскаваторлор. Жанагы ортодогу газондор бар. Аллея менен чоң көчөнүн ортосунда. Проспект эмненин ортосундагы жана магистралдын ортосунда чоң көчөнүн. Талкалап атат. Эмне десең, уш туруп оңдоп атабыз. Бул долбоор деген болобу бизде. Анын эртең о үстүн эптеп жабылмыш болот. Таштары чыгып калган, оруп коюп, кайран газон өлдү. Канча жылдан бери чыгып аткан бак, ак кайыңдар, теректер талкалап атат. Душмандык. Бизде комплекстүү подход болобу орусча айтканда. План деген, бири-бирин тол архитектура, мэр, биргелешип бир долбоор, аны президенттин иш башкармалыгына бекитип, мына президенттин иш башкармалыгын мен байкап жүрөм, Каныбек Туманбаев деген жигиттин жазагандары абдан сапаттуу, көп жерге барсаңчы. Мынандай жигиттерди, мынандай кыздарды мейли, ошондой адискөй чыныгы мекенге берилген кишилерди кызматка алуу керек да. Өлбөгөн жанга аш табылат, бирок мамлекеттин, элдин, президенттин тапшырмасы, ишеними, анан эле жеп биртикеден эле жеп калат, анан эле камалып калат. Ушунчага түшүп кетти. Кыргыз патриот, намыс деген, эл үчүн иштейин деген киши аз эле калды. Сапат бири-бирин эле талкалап атат. Көчө курат, бүгүн талкаланат. Жаным күйөт да, ошону айткым келди. Анан эми мындай саптар эсиме түшөт да, мына бүгүн эле мына бизге атактуу акыныбыз Самидинов Токтосун байка келип кетти. Кадимки биздин устат, улуу устат Салижан Жигитовдун китебин чыгарып атышыптыр. Ошого баш сөз жазыптыр. Мен газетке берейин дедим, анан Нуралы Капаров деген дос чыгарып аттыр. Ал Нуралы жанында жүргөн ошол. Өзү да мыкты акын Нуралы. Анан Салижан экен ошо китеби көп жыл чыкпай жүрдү. Кызы бербей атты, ана мына деди. Ал кызы да өтүп кетти. Кайран Салижан Жигитов 4 тарабы төп жорго. Бүт жазгандарын баары шедевр деп айтса болот, тартынбай. Ырлары, прозасы, адабий пикирлери, адабий сыны бардыгы бизге үлгү. Ошол Салижандан үйрөнүшүбүз керек, калем жазгандар. Тирүүлөр өлгөндөрдү үйрөтө албайт, өлгөндөр тирүүлөрдү үйрөтө алат деген сап. Мына акылман сап да. Биз өлгөндөрдү үйрөтө албайбыз, а өлгөндөрдөн үйрөнүш керек. Дайыма үйрөнүш керек. Анан Кайран Алыкул айткандай, мезгилдин чыркыратып караташын замана кайда шашып баратасың дейт. Шашып эле жүргөн киши азыр. Баягы Алыкул ойлой айткандай, эртеден кечке тырмаңдап иш бүтпөгөн бир заман. Ушу көчөгө чыксаң бирден конуп алып эле машина айдап барат, зуулдап баратат, кайда шашып баратат бул эл журт. Баягы бир кемпир айткандай, мен кызымкына келатам, булар кайда баратат деп таң калат дейт ушунча машинеге. Анан айрыкча кыздар, капа болбосун, сулуу кыздар бирден чоңдар дайган жиптерин минип алып ойноктоп жүрөт. Андан да хиджаб кийип алган. Анан ушу шаардын тартиби, жалпы биздин обилигибиз деген, анан кымгут заманда жашап атабыз. Эми заман ошондой, бирок ичиңен кайгырасың да. Биздей башаламан болуп калган мамлекетте ого өтер башаламан. Канча сазга батып калганбыз. Туш тараптан базганбыз. Азыр канча аракет кылып атат, ыйлагың келет ай. Эл өзү да кыймылдабайт, бир көчөнүн акыр чигирин тазалабайт да. Анан бул негизги темага келсек, көчө мен телевизордон көрүп отуруп, президент Садыр Жапаров муфтиятка барыптыр. Анан ал киши мен ошол үчүн жагат эми чындыгында. Садыр Жапаровдун мындай жөнөкөй ыкмасы, ачык айкын ыкмасы, адамдардын арасына кирип алып сүйлөшкөн ыкмасы да. Мына кыргыз ушундай болуш керек. Илгери мен бир мисал айта кетейин, кадимки Байтик Баатыр. Байтик Баатыр Шабдандан улуу болгон. Анан Шабданга да бир каяш айткан экен, ошол Каражаак Калыгул деген болуптур мына Тынай Сарбагышын. Ал Байулуу Калыгул эмес. Анан бир Шабданга да сын айткан киши экен, Каражаак киши да. Кадимки Кенесарынын башын омбуга жеткирген киши да, Кенесарынын башын. Ошол Калыгул
эл көзүнчө Шабданга тийишип коюптур, мындай катуу айтып койгон экен. Анан Шабдан Калыгулдун айылынан бир жигит бир доого жыгылып калса, доосун катуу кесип койгон экен Шабдан. Мына эми төлөп жатчы дегендей кылып. Шабдан деле адам болгон. Анан Калыгул ана күзүндө мына Байтикке келген экен. Сөздү мен узун сөздү кыскартып айтайын. Көмөк сурап, мен соттотуп ийем, буну кестирип ийем, айдатып ийемби деп, намыс уруу башчысы да, урук башчысы. Анан Байтикке келсе, Байтик үйүндө конок экен дейт. Анан өзү тосуп, Калыке кел деп, төргө отуруп, сиздин шубагыңыз эртең болсун, бүгүн мына казанда тайдын эти ушуп атат деп сүйлөшүп отуруп, анан Байтик билет экен да. Алар кыйын кишилер, бири-бирин алдыртан билип турушат. Анан ал көмөк издеп келгенин, анан тиги Шабдан менен Калыгулдун ортосунан шамал жүргөнүн билет. Анан Байтик Шабданды кичине ушактагандай жамандап сүйлөптүр да. Эми Шабдан эле дейбиз, өткөндө мен Токмоктун базарына барсам, Шабдан бир коргондо дейбиз, чайканадабы айтор кулгутан бир сантыраган кишилердин бир арасында отуруп чай ичип атат. Бул бектин баласы, жакшынын баласы жакшы болбойбу, тукумду. Анын өзүн Шабдан болсо, ушинтип эле отуруп эле анан баркын кетире береби дегендей айтты дейт. Анан көзүнүн кыйыгы менен Калыгулду караптыр. Ушу коштойт го дегендейчи, таарынып келдим, коштойт деп. Миштарлык биринчи баа, кыргызбайлыкта. Анан ошондо кайрадан Калыгул айткан экен. Ай Байтикке, мен бир чети туура, бир чети бар. Мындай айтып атасың, кыргыз ошондой. Кыргыз ошондой. Ылгабайт. Ким болсо отуруп чай иче берет, ким болсо сүйлөшө берет деген экен кайран киши. Анан ал Байтиктин өзүнүн туулганында кичине мындай чек чоораттып шылдың айтылган да. Анан ошого келтирип айткан, кыргыз ошентип отура берет, ылгабайт деп. Анан ошо эртесинен Байтик ачуусу келгенде мындай мурутун оозуна чалып чайначу экен. Анан эртесинен эртең менен жигиттер менен кетип барса, жигиттер айтып турат. Иманын ичинде да мындай алаңгазары бар да. Калыгул аба, эмне эле шашып баратабыз, Байтиктин тамагын ичип кетпейлиби? Кокуйгун. Байтик эми тамак бербек беле бизге. Түндөгү сөздүн маанисин түшүнгөн жоксуңбу депчи. Анан 2-3 күндөн кийин эле Байтик эртең менен Калыгул ордунан турайын деп аттын дүртү кылды дейт. Анан Шабдан экен дейт. Анан ой, Калыке барсыңбы дептир сырттан. Шабдан үнү чыгат. Ай, мына Шабдан айланайын, мен улуу экен, анан мен азыр туруп баратам десе, Калыке жата бериңиз. Сиздин тиги Байтикке барып келгениңизди уктум деген экен. Ал баланы мен жайгарып коем деп кетип калыптыр. Мындай дипломатиялык бир чети ошондой эл башкаруучулардын ичинде ошондой көрө албастык, бири-бирине ушак, анан бири-бирине жанагыдай тик айткан кишилерди да баалоо болгон да. Мына ооз, тилдин күчү. Мына Садыр Жапаровдун дагы ошондой сыпаты бар. Ким кандай ойлойт, жаман көрөсүңбү, жакшы көрөсүңбү? Мына түс барып молдолор менен сүйлөштү өчө. Кадимкидей жөнөкөй ошолорду жанагы даават жөнүндө айткан, алар бурмалаган экен ортодо. Анан жанагы кийимди, сакалды арыдан бери кылсаңар, кыргыз болгондо эле ушундай жүрсөңөр деп эле аларды эми канчасы алар түшүнүп атат. Анан бизде чындыгында ал Акаевдин күнөөсү. Түз айтканда 1000 канча секта кирип кеткен молдолор эмес, мусулманчылыктын да канча агымы бар бизде. Мен аралап жүрөм го кыдырып. Мына сумкамда асынып алып, канча молдо менен, канча муфтий менен сүйлөштүм мен. Эми өлгөндөн кийин баркы чыгат экен, мына Чубак мыкты болгон экен, Чубак ажы. Кайран Чубак ажы жап-жаш кетти. Мына тарыхты да билген, Манасты да окуган, кыргыз тамырда өскөн. Анан алымчылыгы да, диний алымчылыгы да өтө терең болгон. Юмор менен сүйлөп атат. Ал жанагы жалаң Куранды кармап алып эле, анан тозок менен күйгүзүп эле элди коркуткан адам эмес Чубак. Билимдүү, илимдүү киши ошондой чачыратып сүйлөйт. Көрдүңбү? Мухаммед пайгамбардын өзү да ошондой болгон. Кандай жөнөкөй болгон. Мухаммед пайгамбар асмандаган эмес, бир үстүнө жугунду куй басса, минтип коюп кеткен киши да кайра. Ушундай сабыр кармаган адам. Инсан да Мухаммед пайгамбар. Эч кандай сыйкыр эмес, же болбосо бир кайып эмес, кыргыз айткандай, азыр кайыптан бүткөн, эмнеден бүткөн дей берет го. Мухаммед пайгамбар адам болгон. Бирок Кудайдын насары түшкөн адам да. Ошол түз Куранды түшүрүп берип атат. Оку деп, тазалыгынан аны биринчи калича небес кабыл алып атат. Көрдүңбү? Сен тазасың, ошон үчүн сен туулганда эле тазасың, жашап жүргөндө да тазасың, ошон үчүн сага түшүрө, коркпо деп атат. Биринчи кабыл алган. Мына жөнөкөй тил менен айткан. Андан кийин мен
Өзбек ажы менен да сүйлөшүп көргөм. Өзбек ажы эмне дейт? Бул азыр акыл айтат го, өзү медик болгон, врачпы, өзү ошондой билимдүү эле киши өзбек ажы. Көп катын алганда эле таңуулайт. Андан кийин анан эмне? Мени жүрөгүмдү калтырган өзбек ажы. Каникей, Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, ушул куялар дегендей мааниде айтат да. Ушуну кыргыз ошону мындай айтканда үлгү кылбаш керек деп. Ал динден мурдакы, Жаңыл Мырза да динди тааныган киши эмес, ал өзүлөрүнчө Кудайды тааныган кишилер. Анан баарын эле мусулман кылып эле шыгырата беребизби? Көчөкүнү деле, мурдагын деле, 1000 жылдыкты деле, ар жагын деле. Манасты эми бүт чаптап атат. Чаламалдалар чыгып алып. Манаста. Ал Сагынбай айткан, Сагынбай кошкон, Саякбай кошкон төкмөлөр да кошот да, өзүнүн алган билимине тиги диний түшүнүктөрүн да кошот да. Түп манас каякта жатат? Диндерден мурда жатат. Айтылып атат, Айтматов айткан аны. Анан алып келип эле бер жака сүйрөп эле жакындатат да. Андай эмес. Мына биздин президент барып ошондой сүйлөштү. Анан даават дейт. Мен дааватка чыккам кезинде. Даават деген бир аңгемем бар, жарыялайын деп туруп оңдоп. Президент эң туура айтты. Ушу сабатсыз кишилерди жол баштатпай, илим билимдүү кишилер менен дааватты уюштурсаңар дейт да, жөнөкөй. Кандай сонун? Бизде илим билимдүү болдолор аз, мен сүйлөшүп жүрөм го. Мынабы Орокто. Мынабы Орокто тиги айылдачы, мынабы жогорку айылда. Ошол жерде бирөөн коюп атабыз баягы. Анан жергиликтүү молдо окуйт экен. Азыр ошондой бир чыгарып алыптыр. Кайсы айылга койсо, ошонун жергиликтүү молдосу Куран окуйт. Ошол да сөөккө ошо Куран окуйт. Анан молдо кыштын күнү кылчылдабасак, ошол жерге барып алып жанагы баянын айтып атат да. Эл кылчылдап, сөөктү коюп, көргө бербей баянын айтат. Анан мен айттым, молдоко окубайсызбы Куранды десем. Анда сен окуй дейт. Жанымда Кудайдылгап бир медреседе окуп аткан мыкты бала бар эле, оку дедим. Ал отуруп алып тиги балдырап эле жаттап алган киши экен. Ал имамдан 10 эсе жакшы кырааты менен медреседе окуп аткан жигит окудан. Сураштырсам, ал милиция болуп жүргөн экен, милиционер. Айылдын эле тиги участковойдун башчысы майор. Көрдүңбү? Кубулганда азыр ошондой милиционерлер көп, молдо боло калган. Анан жогорку кеңеште намазкана, жогорку кеңеш да. Биз светский мамлекетпиз. Куранды Мухаммед пайгамбар намазды таңуулаган эмес. Азыр ушу таңуулап эле ушуга чейин сүйлөп барышты. Мына өткөндө биздин мына тил комиссиясы, мамлекеттик камсыздоо бөлүмү, ипотека, канча мекеме бар мына биздин мурдагы Лен заводунун. Эми бул жерде уйгур балдар иштетчү ашкананы. Алар орозо деп жаап кетип калыптыр. Көрдүңбү? Өзү билгендей да. Бул мен мусулманчылыкты дагы Мухаммед пайгамбарымдын үмөтү, улуу жараткандын кулу катары айтайын. Мен Кудайды жүдө тааныйм өзүгө айтканда. Бирок мындай башаламан, мындай аны ошо кожо көрсүн деп жакшы орозо кармап атышат баары. Орозо кармаганда анын дагы жанагы мусулманчылыктын 5% кошо аткарыш керек. Намаз дегени бар, зекет дегени бар, ажылык милдет бар. Түркүгө ошол мусулманчылык. Ошону комплекстүү алып кете турган кудурет деңгээлге жеткенде анан баары болот. Ал эми сен бир тууганыңа деп атат хадисте. Ата-энең мүңкүрөп турса, бир тууганың акча таппай тентип жүрсө, көпүрө курганың, храм курганың, тетиги мечит салганың өтпөйт деп атат. Мына бизде заблуждение эмне алып келди. Мен Аравияны да көрүп келгем. Бүгүнкү мен көчө жазып коркпойбуз, бул көргөнүмдү жазып атам мен. 19-жылы 1,5 миң киши Аравиядагы төө жарыш фестивалына барган, көчмөндөр оюндарына. Ошондо Меккеге алып барды, Мединеге алып барды, икромду таптаза жуунуп, кырынып, тазаланып, чачыбыздан өлүп алып, икром деген кепин деген сөз. Ошону кийип алып, биз дагы Кара Ташты 7 жолу айланган мен. Исмайылдын ыйлап, согончоңу менен жер тепкилеген жерден Замзам суун 7 жолу айланып чуркап, ошол мусулманчылыктын милдет парсы расмий аткарып келген расмисин, зыйнатын жасагам. Бирок мен Аравияны бир палбан жигитти алып алып, мен Меккенин көчөлөрүн кыдыргам. Антисанитария. Бүгүн араб Мухаммед пайгамбардын арабы эмес, туугандар. Мухаммед пайгамбардын арабы эмес. Бүгүн коммерциялык. А жерде бүт тоолорду кыркып салып атат. Бүгүнкү Аравия коммерциянын жана
Байлыктын, бекерчиликтин Арабиясы. Анан эле коростой 4-5 катынын коруп, ана жиптерди мен басып калган Арабия бүгүн. Байлыктан карандай бекер байлыктан. Бүгүнкү араб мага үлгү эмес. Мен Мухаммед пайгамбар үлгү, мага улуу жараткан үлгү. Мына ушуну ажырата билиш керек да. Азыр анан жанагы таңыны эле, анан чүмкөнү эле, а жерде бороон жүргөндө көзүңө айнектей болуп, кум киргенде мына мен илгери кырбаачы балыкчынын шамалдарын көргөнмүн. Таш учутчу. А бирок адамдар жүрөт көзүн ачып эле. А жерде айнектей болуп көздү тилет. Кум учканда, жана тайфун жүргөндө. Ошондон анан жана жамынган. Күн ысык. Ошондон эндеке эч нерсе кийбей ичине, эндеке жанагы кездемелер жамырып жүрөт. Мына ошол муктаждыктан, табияттын муктаждыгынан ошо иш кылат, а биздики сокур ичип жүрөт, түшүнбөйт дагы. Ушундай. Муну айырып түшүнүш үчүн окуш керек. Мен Арабияга барганда Кабанын ташын айланганда мен таң калган жокмун башкаларга окшоп. Мен аны окугам. Анын тиги берүүлөрүн көргөм, кинолорун көргөм. Арабияга барганда мен өз үйүмдө эле жүрдүм ал. Мен окуган үчүн, билген үчүн, аңдаган үчүн. Ал жерге барып оосун ачып эле анан ташты кучактап ыйлап аткан канча пенде бар ал. Боздойттум эле ташты кучактап эле. Сабатсыздык. Ошо сыяктуу кечээ президент эң туура кылды. Мына мамлекеттин жараны болгондон кийин дин болуп туруп мамлекеттен сырткары дейли. Бирок жаран катары мамлекетке баш ийүү керек. Гражданин катары мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип жүрүш керек. Мына Түркияга барганда мен айтып атпайм, 600 бала окуган диний мектепке апарды. Мен ошол балдар айланайын шаштымды кетирдим. Манас Айтмат жөнүндө суроолорду берип атып. Мына окутат экен да. Түрк тарыхын окутат экен диний мектепте. А биздин могу кыргыз мектептерде, кыргыз жогорку окуу жайына барсаң дагы Айтматовду Манас жөнүндө ал Түркиянын диний мектебинде суроо бере албайт, окубайт. А биздин медреселерде эмнени окуп атканын мамлекет эмес, муфтий билбейт. Эмнени окутуп атат? Ар ким оозуна келгенде окутуп атат. Эртең муун кайда кетет? Анан ушундай жөнөкөй, мындай айтканда, жөнөкөй суроолорду да түшүнбөйт да. Манастан ажырап калган, Айтматтан ажырап калган, анан жана тамтаңдап анан бири-бирине пост жазып атат. Бүт ката. Манас инсан, Манас эпос дегенди айырмалап жаза албайт. Манас деген эпос тырмакчага алып жазылат. Ал тарыхый чыгарма. Ушу кыйынмын дегендери Манас деп эле кете берет да. Тырмакча жок, эчтеке жок. Ал инсан адам Манаспы же чыгарма Манас экенин түшүнбөйсүң. Ушундай сабатсыздыкка баткан. Ошол илим жазам, китеп жазып жүрөт ошондой кишилер. 60 жашында Манасты окуп алып, аң-таң кылып, анан анда китеп жазып, трактовка алып, динге алып барып атат. Мына ондай заблуждение орусча айтканда, улуттун келечегин бузуп атат, кыйрап баратат. Биз ошол жагын карап, мына идеология боюнча президент атайын токтом чыгардыбы, указ, буйрук берди. Канча киши күзгү сентябрга чейин дейт. Идеология деген ал тапталган таптология. Мен бир кездерде шамалдап жүргөм идеология. Жок. Бүгүн кыргызга намыс керек. Намыс, кайрат, түпкү тамырды табуу керек. Ошон үчүн мен ачык эле арабанын алдына чыгып айтып коеюн. Бир топ идеалаш кишилерди чогултуп алып, өзүнчө альтернативный намыс деген кодекс жазып атабыз. Мен ошону алып чыгам. Намыс, биринчи намыс болуш керек, улуттук намыс. Өзүңдүн тамырыңа келишиң керек. Анан бүткүл дүйнөнү аңдаш керек. Мына япондор ошол жол менен чыккан, кытайлар, индустар ошол менен чыгып азыр осуп баратат алдыга. Көрдүңбү? Анан эми шовинизм менен орусча айтканда занимайся эткен Россия эмне болуп атат, Израиль эмне болуп атат, жеке улуттук кызыкчылык жана мамлекеттин кызыкчылыгы шовинизм. Мына согуштарды алып чыкты. А Япон, Кытай, индус өзүнүн тамырына таянып алып, анан бүткүл дүйнөнүн баалуулугун аңдап түшүнүп, анан эмне деген тынчтык жол менен өнүгүүгө кетип атат. Көрдүңбү, айырмасы бар да. Мына буларда жанагыдай батыштын акмак жанагы бир жыныстууга үйлөнгөн, бир жыныстуу акмакчылыгын батыштын жасаганын булар жасабайт. Көрдүңбү? Үчөө тең Азиянын арстандары. Буякта башка маселе. Улуттук маселе, анан дүйнөлүк мыкты баалуулуктарды өзүнө сиңирген, мыкты жол, долбоор, программа иштелип башталган. Биз ошол улуу эл элеккесинде, биз аздыгыбызга арданбай, бейиштей болгон жерибиз бар ошол. Мына кечээ президент молдолорго барганда мен ушундай үмүт пайда болду. Молдолорду теске салыш керек.
Көбü savatsız arasında. Bir alıp gelişi gerek janagı. Bir agımga alıp gelişi gerek. Kırgızdın unuttuk kaada salt, unuttuk narktulularına jakın janagıday. Barsan birөө mintet kindikten ıldıy koyot kolun. Birөө amin dep kıyıkırat. Birөө içinen aytat. Arkanday. Buna cuma namazga barıp körgüle. Musulmançılık özü şehit, sünnet bol bölünüp atat. Anam ülgü, kanday ülgü olur. Bizden Kırgızdın özünün tamırını alıp gele turgan. Moldokelerdi kayra okutuş gerek. Moldokelerge men prezidentke sunuş kıla kılayım, taştap koyboy, alarga da mamleketlik közömөл, mamleketlik kayсы bir dengelde karjıloo bolot. Al jaran katары mamleketke baş iş gerek. Çekten çıkpay. Argim öz kılganın jazaganın kıla berbey. Ушундай анан дават жөнүндө да бир айтайын. Даватка мен де баргамды отпоймун. Даватка ошол президент жакшы айтты. Даватка чыкканга каршы эмесмин деди. Бирок жана илим, билимдүү молдолор баштап ошол жугумдуу, таазирдүү болуш керек деди да. Ушул мааниде айтты. Мен бир кезде чыккам. Мен бир ажы болуп келген досум мени жетелеп барган даватка. Мына эле Сокулуктун ар жагына барганбыз. Мен ушу дават деген аңгемемди мен кыска айтайын. Даватка чыксам ошо билимсиз кишилер менен чыккам да. Yalan жолдон жанагы эмне дейт айылнайын бир өздөрүнүн араб тили бар, кыргызча эле айтпайбы? Бир кеңешели дегенде эмнеси бар экен? Аны да арабча айтат. Анан жолдон курга касык түлүк алып 3 күнгө бир жумага барганбыз. Мен бир суткада келе бергем. Сабатсыз үйлөрдү кыдырат экен. Мен бир эки молдону ечип үйлөрдү кыдырдым. Алар тетиги түпкүрдөн баштап өзүнүн никаясын баштагыча теспесин тартып, эшикти жаап кирип кетип атат дейт, тажаганда. Анан келгенде жана жыйналышына келгенде аны да арабча айтып атат. Мен айттым, ай молдокелер, бул эми үгүт насыят турбайбы, орусча айтканда. Эми баягы биздин Советтер Союзунун тили менен айткан. Динди жайылтуу экен. Аны эми ошол теспеңди кармап алып эле тетияктан бери айтып отурбай эле, ай тууганым, мына балдарыбыздын келечеги үчүн, өзүбүз арактан кутулалы, шайтандан, жаман иштерден кутулалы, ыйманга баралы деп намаз окуйлайлы анандар. Мынабы ата-бабабыз окуган намаз. Дейле жөнөкөй айтса болбойбу кыргыз тилинде. А сен кайра өзүң билбеген нерселерди маанини кайра тетияктан келип анан тигини тажатып эшикти карс коюп кирип кетип атат. Мына мындай. Өткөндө мен мына наркологияларды кыдырдым. Мен ушул атайын өзүм башыман өткөн жанагы тиги арак деген шайтан, арак деген канча адамдардын өмүрүн кыйган. Ушул наркологиялар эмне иш кылып атат деп кыдырып көрсөм, кызыгып. Bir жерге барсам, жалаң сакалчандар жатыр. Сакалчан жанагы. Эмне десем, мынабы Кытайдан жанагыдай бир заттар келет экен, жыттап наркологиялык зат сыяктуу. Ал товар болуп келеби, эмне болот? Муну КМК башчысы изилдесе жакшы болор эле. Сакалчандарың жатат наркологияда. Ал көчөдө басса, же болсо тиги жума намазга барса, 6 жакка барып отурушат жулунуп. Намаз бүтөлекте кайра тебелеп чыгып атат. Бүтөлекте. Мына ундай мечиттердин ичинде орой айтканда бардак. Анан биз мусулман болуп да жарытпай, же илим билимдүү болуп жарытпай, жанагы тилибиз келегей болуп, динибиз келегей болуп, дилибиз келегей болуп баратат туган. Муну мамлекет башчысынан тартып, катардагы намыс ары бар кыргыз ойлонуш керек. Бул чоң маселелер. Мына биз эл болмобуз өзүбүздөн дагы. Саламатта бололу.